Разаков шаарында аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө, тынчтыкты курууда жаштардын, аялдардын жана аксакалдардын ролун күчөтүү боюнча баарлашуу аянтчасы өткөрүлдү. Жолугушууга Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева баштаган Лейлек району жана Сүлүктүү шаарынын бийлик өкүлдөрү, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Гана куруу менен буга бир коомдун өзгөрүүсү биримдиги керек. Разаков шаарында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер менен Лейлек районунун социалдык жана экономикалык жактан өнүктүрүүдө жана тынчтыкты курууда жаштардын, аялдардын жана аксакалдар кеңешинин ролун күчөтүү боюнча баарлашуу аянтчасы түзүлдү. Анда коомчулуктагы социалдык көйгөйлөр ортого алынып, депутат Камила Талиева баш болгон жергиликтүү жетекчилердин катышуусунда талкуу жүрдү. Экономикалык, социалдык абал кандай болуп атат? Мына ушул төгөрөктө биз ошол эл аралык проон менен биргеликте бул долбоор ишке ашыруу башталды. Бүгүн мына биздин иш-чара абдан өзүнүн бир канча секцияларга бөлүнүп, мына эртең менен 8:30 башталган. Толук кандуу ошол иш-чара өзүнүн максатына жетти. Ар кандай ошол баягы аялдардын проблемалары, жаштардын проблемалары, коомдогу зордук, зомбулук, социалдык бүгүнкү күндөгү баягы тейлөө тармагындагы проблемалар ушунун төгөрөгүндө кенен бир мындай талкуу болду. Социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча мен кыска маалымат бере кетейин. Баарлашууга келген ар бир катышуучу өз пикирлерин эркин билдирип, аны чечүү жолдорун биргелешип издөөгө жана мындай көйгөйлөргө кайдыгерлик мамиле кылуудан алыс болууга чакырыктар айтылды. Иш-чаранын жүрүшүндө Лейлек районунун экономикалык жактан өнүгүүсү, тынчтык жана коопсуздук, климаттын өзгөрүшү жана анын аймакка тийгизген таасири тууралуу курч маселелер кызуу талкууланып, алдыда этап менен аткарууга алынары белгиленди. Өздөрүнүн социалдык, экономикалык ар кандай көйгөйлөрүнү баягындай чечим кабыл алуучу адамдардын маалыматына жеткирүү максатында ушундай кичинекей диалог аянтчаларды уюштуруп келатабыз. Бүгүнкү иш-чара дүйнөлүк Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашты жана Инсан ээлик коомдук фондунун уюштуруу колдоосу менен өткөрүлүп жатат. Уна өткөн жерде жанагындай сүрүлүп кетти экен. Ушул маселени карап берсеңиз. Алсак, жогоруда аталган аймактар чек арага жакын болгондуктан айрым учурларда тынчтык жана коопсуздук орчундуу маселеге айланат. Андан сырткары облустун алыскы аймактары болгондуктан ар тараптуу өнүктүрүү, анын ичинде билим берүү, маданият, спорт жана башка тармактарын алдыга жылдыруу да маанилүү. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саетов, жаңылыктар. Ошол аймактагы өнүгүү программасына өздөрүнүн алардан түшкөн сунуштарды киргизип келет.